Тергөөчүнүн жумушу оор жумуш. Мен ачык айтам. Эмнеси менен оор? Тергөөчү, орусча айтканда, следователь — это единственный человек, который имеет право лишать свободы другому человеку. Это единственный человек, кто имеет право лишать свободу другому человеку. Ушул нерсеси менен оор. Себеби эртең менен туруп, жашынакай жумушка барып туруп, бирөөнүн тагдырын талкалап коюш мүмкүнсүң. Туура эмес чечим чыгарсаң, жабырлануучунун тагдырын талкалап коюш мүмкүнсүң. Же туура эмес айып угуз койсоң, ал кишинин тагдырын талкалап коюш мүмкүнсүң. Ушундай бир өзүнчө, мындайча айтканда, орусча айтканда, тяжелая ноша деп коет. Оор нерсе, жүк. Муну туура нерсе, туура алып барууга өзүнүн тарбиясы пайда болду ошо тергөөчүлүк мезгилде. Ар бир нерсеге кыянаттык мамиле жасабаганды үйрөттү. Ошол эле учурда кылып аткан жумушуңдун, мындайча айтканда, майда чүйдөсүнө чейин изилдеп, анан тыянак чыгарууну үйрөттү. Ошол тергөөчүлүк менен курулуштун ошол жумушка кандай мамиле жасоо боюнча бир чоң нерсесин үйрөндүм. Мисал катары, тергөөчү болгондо тергөөчүнүн объектиси эмнеде? Объектиси бул адам. Ошол адам кылмыш кылса, ошол адамдын кыймыл аракетине баа берүү жана тийиштүү чараларды көрүп, тийиштүү, мындайча айтканда, иштерин алып баруу. Курулушта бул курулуш объектиси бул ошол эле курулуп аткан объекти. Биз ошого кандай мамиле жасашыбыз керекпиз, кантип жумушун алып барышыбыз керекпиз, кантип иш кагаздарын толтуруу боюнча ыкмаларды үйрөнүшүбүз керекпиз. Ошол орусча айтканда жумушка болгон подход. Мен ошону үйрөндүм. Мен ошол жумушка болгон подходту кандай туура алып кетишти үйрөндүм. Анан биринин ыкмасы бирине туура келбейт, албетте.